Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Борекер мейримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу момун мусулмандар. 7-де Аалымдар айсын теледолбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүнкү ушул кадыр түнүңүздөрдү Кудайым куттуу кылсын. Ушул кадыр түнүнгө жетишкен Кудайга шүгүрлөр айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтабыз. Ушул бүгүнкү темабызга ушул кадыр түн жөнүндө болот. Суроолорго жооп берүү үчүн дин аалымы устазыбыз Жорой Ажы Шергазиев келген. Устаз, кош келдиңиз. Орозуңуз кабыл болсун. Бирге болсун иншалла. Кадыр түнү куттуктап эл менен амандашып алыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah. Ва салату ва салам аля расулилlah. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таалага чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Аллах тааланын үзгүлтүксүз салават саламдары болсун. Чыныгында мына ушул берекелүү ай менен бардык кыргызстандыктарды, кыргызстан мусулмандарын куттуктайбыз. Анткени бул Рамазанга келүү деле, жетүү деле бул чоң Кудайдын берген неамат экен. Сахабалар 6 айлап дуа тилек дуалар менен ибадаттар менен күт чеген да. Ошондон бизден бардык кыргызстандык мусулмандарга мына ушул ай куттуу берекелүү болсун демекчибиз. Алла разы болсун. Сиздин орозуңузду кабыл кылсын. Бүгүнкү кадыр түнүңүз берекелүү болсун. Ошол кадыр түн жөнүндө сүйлөп берсеңиз устаз. Кадыр түн биздин динибизде өтө орду маанилүү. Барыбызга маалым болгондой, Аллах субханаху ва таала кээ бир айларды, кээ бир күндөрдү, кээ бир сааттарды жана кээ бир түндү башка айларга, күндөргө, түндөргө караганда мындай өзүнчө бөлүп берекелүү кылып койду деп айтабыз да. Мына ошондон биздин Ороз айында эң бир белгилүү түндөрдүн бири болгон бул кадыр түн кечеси деп айтылат. Анан бул кадыр түн кечесине атайын арналган Куранда толук сүрө дагы бар. Толук сүрө дагы бар. Эми биз бул баягы кайсы себептер менен ушундай кадырлуу болуп калды? Эмне себептер менен ушундай болуп калды? Эмне нерселер түрткү болду? Же болбосо бул аяттын же сүрөнүн түшүүсүнө эмнелер себептер болду деген дагы чынында суроолор козголбой койбойт. Бул сүрөнүн башында эле айтат: "Инна анзалнаху фи лейлатил кадр" дейт. Биз Куранды кадыр түн кечесинде түшүрдүк дейт Алла. Бирок бул жерде баягы Куран айтылган жок. Бирок биз айтабыз, Курандын аяттары бири-бирин толуктоочу, бири-бирин чечмелөөчү дейбиз дагы. Башка аяттарда Алла Таала Куранды биз берекелүү түндө түшүрдүк деген аяттар бар да. Ошонун негизинде Алла Таала бул түндө Куранды түшүргөн болсо, анда экинчи суроо пайда болот экен, анда 23 жылда түшүрбөдү беле, бу анда кандай болот деген да суроо козголушу мүмкүн. Биз буга жооп беребиз. Ошол биздин муфассирлер, алымдарыбыз айтат, кадыр түн кечеси Лахул Махфуздан Алла Таала биздин дүйнөнүн асманына түшүрдү дагы бир топ кылып. Ошол жерден анан Жибрил периште 23 жыл бою окуяларга жараша, маселелерге жараша, ар кандай кырдаал абалдарга жараша пайгамбарыбызга алып түшүп турду дейт да. Мына ошондон бул кадыр кечесинин дагы эң бир берекелүүнүн бири бул кече түбөлүктүү мужиза болгон бул Куран Карим Алланын сөзүн түшүүсү. Бул кечени өзүнчө эле бир өзгөчө кылып берекелүү, куттуу жана өтө кадыр бартуу кылып турат деп айтсак жаңылышпайбыз. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын убагында пайгамбарыбыз айтат, мурдагы Бани Исраил коомунан болгон бир адам дейт, исламга чейинки Алла Таала жолунда, жихад жолунда 1000 ай кылычын чечкен эмес экен да. 1000 ай. 1000 ай. Эмнеге устаз? Бул багы ошо динди, жерди коргоо үчүн, Алла үчүн деп багы кылычын жабдыктарын чечпей ушундай Алланын жолунда жүргөн деп пайгамбарыбыз айтканда, сахабалар аны угуп туруп багындай таң калышып, деп багы неме кылганда, ушунчалык жакшы иш кылыптыр, мынчалык кылыптыр деп сүйлөп неме кылганда, Алла Таала ушул немени түшүргөн экен. Сүрөнү түшүргөн экен. Силер көп эле багы биз мындай кыла албайбыз деген да немелер болот. Ал даражага кандай жетебиз дегенде, Алла Таала силерге бир түн жакшы ыхлас менен ибадат кылсаңар, ошончо 83 жыл 4 ай, 1000 айлык соопту бердим деп бизге багы Кудайдын бир рахматы, мээрими дагы мусулмандарга бул жаатынан экен. Экинчи жагынан дагы бир риваяттарда келет. Мурдагы коомдордо, ошо исламга чейин коомдордо 1000 ай
тынымсыз ибадат кылганды чыныгы ибадаткөй деп эсептешчү экен. Андан кийин Кудайга берилүү менен, берилүү менен ихлас менен. миңа ихлас болгондон анан чыныгы Кудайга ибадат кылган мына ушундай болот дегенде сахабалар аны укканда деле дагы бир аз кыжалат боло түштү да. Себеби ал нерсеге биздин жашыбыз жетеби, жетпейби дегенде Алла Таала ушул сүрөнү түшүрдү дейт. Силерге ушундай бир түндү бердим, бир кечени бердим. Ал түнү ибадат кылсаңар ихлас менен 1000 айдан жакшы, 1000 айдан көп сооптор берилет деп. Дагы биздин китептерде үчүнчү бир риваятта айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга өткөн коомдордун жашаган өмүрлөрү тартууланды дейт да. Мисалы биз билебиз, мурдагы коомдордо мисалы Нух пайгамбар 950 жыл жашаган, андан кийин 800, 700, 500 жыл жашаган коомдор болгон да. Ооба. Пайгамбарыбыздын бизде айткан сөзү бар, ислам үммөтүнүн жашы, орто жашы бир 60-70 эле болот депчи. Анан алардын өмүрлөрүнө, ислам үммөтүнүн өмүрүнө карап, пайгамбарыбыз өзүнүн үммөтүнүн жашын аз деп сезген да. Жанагындай соопторго, тигилер аткарган соопторго мисалы кантип жетет экен? Бир коомдо 800 жыл жашаса, мисалы 200-300 жыл күнөө кылып туруп, калганын ибадат кылса дагы чыны тооба кылса Алла Таала кечирбейт да. Мага биздин үммөт кандай жетет эле дегенде дагы Аллах субханаху ва таала ошол кадыр кечесин пайгамбарыбызга, пайгамбардын үммөтүнө берди деп айтылат да. Демек, бул кеченин өзүнүн өзгөчө бир мааниси бар, фазилети бар. Мына ошондон мусулмандар дайыма бул түндү күтүшөт да. Биз ушул түнү баягы пайгамбарыбыздын атайын хадиси дагы бар. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман кама рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi." Мааниси, бир мусулман адам Рамазанды чын ихлас менен, анан Рамазанга бериле турган сооптар чын анык деген ишенич менен кармаган болсо, Алла Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. Ман кама рамадана иманан атса, мен Рамазан айында таравих намаздарын, кечки намаздарын ихлас ыйман менен, анан сооптор, чыныгы сооптор берилет деген якын ишенич менен өткөрсө, анын дагы өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Ва ман кама лайлатал кадр иманан ва ихтисабан. Ал эми ким кадыр кечесин чын ихлас менен ушул жанагы 1000 айлык же 83 жыл 4 айлык сооптор чыныгы анык берилет деген ишенич менен өткөргөн болсо, анын дагы өткөн күнөөлөрүн Алла Таала кечирет дейт. Бул чындыгында мусулман адам үчүн чоң бир немат деп айтсак болот. Жакшы устаз, анан ошол мынакей кадыр түндө турабыз, Кудайга шүгүр. Ушул кадыр түндө кандай ибадаттар кылсак жакшы болот? Аялдар, эркектер. Ооба. Кадыр түндүн баягы эмне үчүн кадыр түн деп аталып калды экен деген дагы маселе козголуп калышы мүмкүн. Мына ошондон кадыр түн деп аталып калганын бир себеби бул кадыр кечесинде аткарган ибадаттардын кадырлуу бартуу экендигинен кабар берет дейт. Мына ошондуктан мусулмандар бул кечеси бардык ибадаттын түрүн аткарганга аракет кылыш керек. Мына күн баткандан баштап таң атка чейин колдон келишинче зикир менен, дуа менен, Кур'ан менен, ортосунда сөзсүз түрдө таравих намазы менен, таравих намазы бүткөндөн кийин тахажжуд намаздары менен, мына ошол ибадаттардын бардык түрлөрүн аткарыш керек да. Мына ошол ар бир биздин аткарган амалыбызга балки ортосунда мечиттен чыгып туруп, же үйдөн чыгып туруп садака кыла коюшубуз мүмкүн. Кайрымдуулук кыла коюшубуз. Ошол бир садакаңызга ошол 1000 айлык соопты ала бересиз. Бир намазыңызга 1000 айлык. Биз зикирге, тасбихе, намаздын баарына 1000 айлык сооптор берилип аткандыктан, демек бул түн ар бир мусулман үчүн бул олжолуу болуш керек. Соопторго. Канчалык баягы ибадаттын өзү, ороза айы ибадаттын сезону. Ал сезондун ичиндеги дагы бир кадыр кечеси, андан да адам баягы өтө бир жакшы ихлас ниет менен, шамдагайлык менен, күч кубат менен баягы пайгамбарыбыз ушундай ороза келгенде адамдар баягы бир жумуш кылганда колун түрүп алып жумушка киришебиз го. Ооба. Ибадатка ошондой киришчү дейт да. Белди бекем байлап. Белди бекем байлап. Ошондой бир абалда бул кадыр түнгө кире турган болсок, чындыгында азыр мына Алла Таала баарыбызга ошондой күндү насип болуп атат. Ошол соопко
чыныгында жетишет экенбиз да. Бул соопко жетишүүдө эч бир мусулман адамда шек болбош керек, күмөн болбош керек. Жакшы устаз. Демек бул ай, бул түн бир мындай мүмкүнчүлүк, бир шанс экен да. Ооба. Анан устаз ушул суроо келип атат, ушул уктап калса эмне болот? Меники кабыл болобу, кабыл болбойбу деген дагы кадыр түн күнү. Эми пайгамбарыбыздын жакшы бир сөзү бар да. Атакум шахру Рамадан, шахруллахил мубарак дейт. Силерге берекелүү ай келди дейт. Бул айда бардык бейиштин эшиги ачылат. Тозоктун эшиги жабылат. Адамды азгырган шайтандар баары кишенделет. Анан бул айда бир кече бар, ал кадыр түн кечеси. Ким кадыр күндүн кечесинин жакшылыгынан кур калса, ал бардык жакшылыктан кур калды дейт. Бардык жакшылыктан кур калды дейт. Мына ошондуктан биз ал жакшылыктан кур калбаганга аракет кылышыбыз керек. Эми биз жөнөкөй бир эсеп менен айта турган болсок, балки биздин кадыр түнүбүз азыр канча саатка созулуп атат? Мисалы эми 10 саатка созулду деп коелу. Мисалы, же андан азыраакка созулган болсо, 1 саатыңыз, эгер биз 10 сааттык менен ала турган болсок, түнүбүз 10 саат кадыр түн да кечеси. 1 саат ибадат кылганыбыз 8 жыл 3 айлык соопко ибадатка тете деп айтсак болот да. Демек бизде мүмкүнчүлүк бар. Адам толук уктабай, балки эми чарчаган болот, жумуштан чарчаган болот, ар кандай ооругандар болот. Эми бардык себептерди эске алышыбыз керек. Жок дегенде 1 саатын, 2 саатын ушундай ибадат менен өткөрсө деле кадыр түндүн баягы демесине жетти деп эсептелинет. Баягы берекесине жетти деп эсептелинет. Эми ушундай эле кадыр түндө бир себептер менен уктап калып, так отура албай калгандар деле кээде ылкак болбосун. Себеби имам Шаби айткандай, кадыр түндүн кечеси өткөндөн кийин эртеси күн кадыр күнү деп эсептелинет да. Ошол күн ибадат кылса дагы кайсы бир деңгээлде кадыр түнүнүн үлүшүн алат деген дагы жери бар. Бирок биз бул нерсеге көп эле баягы таянып албастан, биз түнүбүздү, ошол кадыр кечебизди аябай жакшы өткөргөнгө аракет кылалы. Анткени жана биз айтып өткөндөй, кадыр деп аталгандын себебинин дагы бир экинчи риваяттары бар да. Ооба. Куранда келип атпайбы? Таназзалул малаикату вар руху. Бул кечеде периштелер, Жибрейил периште баш болгон периштелердин бардыгы жер бетине түшкөндүктөн, баягы периште жок жер калбай калып, периштелер бири-бирине тыгылып тар болгондуктан, кадыр деген сөздүн мааниси бул тар, тыгын деген дагы мааниси бар дейт. Ушунчалык периштелердин ошол түнү жер бетин каптап калгандыктан, жер бети тарып калды дейт периштелерге. Бул дагы эми алардын жумушу эмне дегенде, ар бир мечитте отурган, үйдө отурган, зикир кылган, дуа кылган, тарави окуган бардык мусулмандарга булар өздөрүнүн дуасын, батасын кылып турат дейт. Баягы саламун хия хатта матла'ил фажр дегенде, айкырында келгенде, салам деген бул аманчылык, бул тынчтык. Бардык момун мусулмандарга демек бул күнөөдөн аманчылык, тозоктун азабынан аманчылык, тынчтык болот деген кечеси ибадат кылган болсок, биз жашоодо бул дүнүйдөн өткөндөн кийин кабырдагы жашоо бар, ал жактагы коркунучтан аманчылык болот, андан кийин кыяматтагы эсеп китеп бар, ал жактагы коркунучтан аманчылык болот. Демек бул кеченин чындыгында кадыр бактуу, берекелүү дегени мына ушул жааттан белгилүү. Жакшы устаз. Анан эми бай кояк сага менен жүстейт, кээде устаз бas жакшы сооп жагын айттыңыз да, анан ушул күнү, ушул айларда Кудай сактасын, мындай туура эмес иштер жасаган бир туугандарыбыз бар да. Алардын жазасы, күнөөсү кандай болот? Эми бизде пайгамбарыбыздын хадиси бар да. Ким бир жакшы иш кылам деп эле ниет кылып койсо, ошол ниетине да сооп алат дейт. Ниет кылгандыгы үчүн. Ниет кылгандыгы үчүн. Кылам деди, бирок кайсы бир себептер менен аткарылбай калды. Бирок жакшы шариатта сооп бериле турган амал болсо, бирок ошону ишке ашырып койсо, 10 сооп алат экен. Алла Таала ошол 10 соопту 700 эсеге көбөйтөт экен. 700дөн канча эсеге көбөйткөн бир гана Аллага маалым. Эми ушуну эле тескерисинче, бир адам бир жаман ишке ниет кылып, бирок аткарбаса, ага да Алла Таала сооп берет экен да. Жаман ниет кылды, бирок аткарбады. Бирок Алла Таала ага да аткарбагандыгы үчүн сооп берет экен. Ал эми ишке ашырып таштаган болсо, анда бир эле күнөө жазылат дейт да. Бул дагы Кудайдын жанагындай мусулмандарга, пайгамбардын үммөтүнө болгон рахматы десек болот. Бирок кандай болгон күндө дагы бул кечеде биз өтө этият бололу. Биз билбейбиз эми Алланын каалоосунда кандай нерселер бар. Ушундай берекелүү күндө күнөө иш кылган болсо, балки
кылган күнөөсү дагы эселеп кетүүсүндө эч бир күмөн жок да. Мына ошондон бул кечелерде биз тескерисинче акыретибизди даярдаганга, акыреттен бир жакшы орун алганга даярданганга аракет кылышыбыз керек. Ал эми акыретке чейин эле бул кеченедеги ибадат адамдын жан дүйнөсүн тазартып, жүрөгүн тазартып, акыл пикирин тунартып, жашоого болгон көз карашын өзгөртүп, бул дүйнөдө эле айлана чөйрөсүнө ошол жакшылыкты чача турган болсо, көптөгөн сооптарды алат. Анын артынан анан кыяматта бейишке кирген болсо, демек ошол эле кадыр күндөгү болгон жашоосундагы өзгөрүүнүн таасири деп дагы мына айта алабыз да. Жакшы устаз. Суроолор келип атат өтө көп. Анан ушул былтыркы орозодо атам ушу кадыр түндө өтүп кетти эле түнү дейт. Бейишке кирүү деген суроо. Эми биз үмүт кылалы. Жакшы бир багы хуснуззан да, бул мусулмандарда жакшы күмөн болуш керек да. Негизи кыяматта эсеп китеп адамдын амалына жараша болот. Амалына. Бул дүйнөдө канча орозо кармады, намаз окуду, жакшылык иштерди аткарды. Бул амалга жараша болот да. Бирок эми Алланын каалоосундагы нерсе биздин акылыбыз жетпей турган нерсе. Биздин акылыбыз чектелип алган нерсеге Алла Таала өзүнүн рахматы, мээримини алган болсо, анда бейишке да киргизбейт. Бирок Алла Таала адилеттүүлүгү менен эсеп китеп кылам деген болсо, анда маселе башкача болушу да мүмкүн. Бирок бизде жакшы бир неме жишан сөздөр бар да. Ой, жума күнү өтүптүр, жакшы күн. Кадыр түн күнү, ой, аябай жакшы күн. Орозого насип кылыптыр, аябай жакшы күн деп. Мына кече эле бир биздин таанышыбыз ошого орозого киргенде казы болуп атканда жакшы бир жишан деп айтып атабыз дегендей да. Мына ошондуктан буга дагы биз үмүт кылалы. Алла Таала ушундай кадыр түн кечесин ага ошол ал дүйнөгө көчүүсүн насип кылгандыктан, балки ошол кетерден мурда кадырдын кечесинде бир жолу жок дегенде зикир кылып калган болушу мүмкүн, тооба кылып калган болушу мүмкүн, балки дуа тилек кылып калган болушу мүмкүн. Ага ошончолук соопторду берилет. Бул эми Алла Тааланын каалоосунда жакшы тилек кыла беришибиз керек. Жакшы устаз. Анан өзгөчө мынакей Кыргызстанда былтыр өтө умрага, ажылыкка баргандар өтө көп болду. Анан быйыл да ушул ороз айында кадыр түндө ошол Меккеде, Мединада бололу деп кетип аткан бир туугандарыбыз көп. Алардын сооптору кандай болот? Ал жактагы ибадаттар. Эми чындыгында жөнөкөй эле учурда Меккедеги ибадат бир намазыбыз 100 миңге жүрөт. Пайгамбарыбыздын мечитинде 1000ге жүрөт. Эми ошолордун баардыгы орозодо барып, анан кадыр түнгө да илешип калган болсо, чындыгында ошолордун баардыгы эселенет да. Эселенет. Чындыгында бул багы кимге насип кылган болсо, чоң бир Кудайдын нематы бул. Ошол жака барып ибадат кылып калгандык. Демек бул ошол багы 100 миңдер 84 жылдык ибадаттар, 1000 айлыктар ошончо эсе көбөйөт да. Бирок болгону бул жерде биздин эң негизги ыхлас болуш керек. Ниет, ниет туура болуш керек. Андан кийин эч бир кожо көрсүн, бирөө уксун, рыя үчүн, же бирөөгө текеберлик кылуу үчүн, же бирөөдү кемсинтүү үчүн болбош керек. Негизги шарты ушул. Жакшы устаз. Анан дагы суроо, ушул Куран китеп мен белек кылайын дедим эле дейт. Өзүм айылым алып барып берсем болобу, же мечиттерге эле берип койсом болобу дейт. Эми бул белек кылуу бул чындыгында бул ыктыяр, чөйрөсү аябай кенен. Балки досуна да берсе болот, багы туугандарына берсе болот, медресеге алып барса болот, мечиттерге алып барып койсо болот. Мисалы, мечитке койсо, адамдар кирген сайын ошондон окуса, ал адамга сообу тийип турат деген сыяктуу. Медресеге алып барып берген болсо, медреседеги биздин талабалар окуган сайын ал адамга сооп тийип турат деген. Демек, бунун чөйрөсү кенен, өзү багы жүрөгү кайсыны каалаган болсо, мына ошого барып белек кылып берсе боло берет. Жакшы устаз. Анан ошол кадыр түндө мындай жанагы аба ырайын айтабыз, погода ушундай башкача бир мындай алымдар сезет, билет дейт го. Куштардын жүрүшү ушуларга токтоп берсеңиз. Кадыр түн маселесинде дагы бир маселе бар. Бул кадыр түн кечеси Рамазандын акыркы 10 күнүнүн ичинде. Негизги багы күчтүү сөзү ушул 10 күнгө, эми алымдардын сөздөрүн ар кандай сөздөрү бар да. 26-сынан 27-сине өткөн түнү болот деген сөздөр бар. 24-нөн 25-ине өткөн, 28-ден 29-на деген ар кандай рываяттар бар. Таксандар, так немелери өткөн күндө, жуптан такка өткөн түндөрү. Бир топ немелер, рываяттар бар. Кээ бир алымдардын багы ушул түн эле. Себеби анын эртеси күнү күн чыкканда эч бир нуру жок.
күн дагы аябай көп ысык эмес, көп суук эмес, аябай салкын, жакшы, жагымдуу болуп чыгат дейт. Ошол түн кадыр түн болгон деп эсептелинет деп айтат. Бирок биз айтып кете турган нерсе, кадыр түндү Алла Таала акыркы 10 күнгө жашырган. Мисалы биз бир күндө адам ушундай экенбиз, бир күндү билип алгандан кийин ошол күнү эле анан ибадат кылып туруп калган күндөрдү таштап коет экенбиз да. Пайгамбарыбыз мечитке ушундай киргенде, пайгамбарыбыз чыныгы кадыр түн качан экенин айтайын деп чыккан экен да. Айтайын деп чыкканда эки киши бири-бири менен бир аз араздашып аткан экен. Эми тилдешип, бири-бирине үнүн көтөрүп келише албай жатканда, ошол менен алектенип пайгамбарыбыз менден унутулуп кетти, көтөрүлүп кетти дейт акылымдан дейт. Эми акыркы о күндү издей бергиле дейт. Кээ бир алымдар айтат, жыл сайын бул кадыр түн жылып турат дейт. Мисалы өткөнгү жылы 26-сынан 27-си болгон болсо, бул жылы балки 28-ден 29-уна өткөн. Же 24-тен 25-ине өткөн түнү болуп калышы ыктымал. Бул жылып турат деген дагы алымдардын айткан сөзү бар. Анан кээ бир алымдар баягы 26-сынан 27-си дегенге баягы бекем сөздөрү көпчүлүк алымдардын баягы сүрөдө кадыр сүрөсү келип туруп хия деген жери бар да. Кадыр сүрөсү хия дегенде ошол кадыр түн деген ошол сөз, ошол кадыр түн деген сөз 27-чи сөз экен да эсептеп келгенде. Ушундан дагы балки 26-сынан 27-си өткөн түнү го деген дагы алымдардын айткан тыянактары бар. Бирок биз жалпылай айткан болсок, акыркы 10 күндүктүн баардык так түндөрүндө биз кадыр түндү издей беришибиз керек. Колдон келиши акыркы 10 түндү биз ибадаттар менен өткөргөнгө аракет кыла беришибиз керек. Устаз, анан дагы суроо келет, ушугулай эле. Ошол биздин 4 мүнөт убактыбыз да калыптыр. Ошол кадыр түндү ушу мен былтыр дейт. Ошол кармайын деп 10 күн катарынан кармадым, тостум дейт да. Бул кандай болот? Бул эң жакшы болот, эң сонун болот. Себеби пайгамбарыбыздын хадисине да ылайыктуу болот. Акыркы 10 күндүктө силер кадыр түндү издегиле деген сөзгө ылайыктуу болуп атат. Ошондон ар бирибиз ошондой кылсак туура болот. Анан устаз, ошол акыркы 10 күндүктө дагы этикаф маселеси кандай болот? Эми чындыгында акыркы 10 күндүктө жакшы бир этикаф деген ибадат бар. Мындайча айтканда, эң азы бир күн бир түн болуш керек. Эми андан эң көп ошол 10 күн болот. Эми 20-сынан немеге кире турган болсо, этикафка кире турган болсо, демек этикафка кирген адам өтө зарыл муктаждык, жанагы даараты, жана бакы тамагы үчүн гана чыкканга уруксат берилет. Анда да чектелүү. Башка учурунда ал этикаф дегенде ал отуруп, ошол мечитте отуруп алып туруп, баардык убакытын Аллага ибадат менен, зикир, дуа менен, Куран окуу менен, намаз окуу менен өткөрүү да бул. Ошого ниет кылуу. Бул дагы өтө чоң сооптуу деп эсептелинет. Эгер кимдин бир мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошол мечиттерге кирип, мечиттен чыкпастан ошол жерде ибадат кылат. Устаз, алар болсун. Алтындай болгон убакытты бөлүп келип, ушу мусулмандарга жакшы кадыр түн жөнүндө, ибадаттар жөнүндө жакшы маалымат бердиңиз. Эл журтка бир жакшы бир дуа бериңиз эми. Амин. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бата кылган экен. Аллахума баллигна Рамадан. Бизди Рамазанга жеткиргин деп. Мына ушул биз дагы бата дуа тилектер менен мына Рамазанга жетип келдик. Рамазандын да кадыр кечесинде отурабыз. Жараткан Аллах субханаху ва таала мына ушул кадыр кечесинде кадыр кечесин чыныгы ихлас, иман менен тосуп аткан, ибадат кылып аткан, Куран окуп аткан, зикир кылып аткан баардык мусулмандарыбыздын тилеген, ойлогон максаттарына жеткирсин дейли. Мына ушундай кадыр түндүн кечесинде баарыбыз өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө, келечегибизге, балдарыбыздын келечегине бата дуа тилек кылуу менен мамлекетибизге дагы бата тилек кылышыбыз керек. Мына ушу биздин Кыргызстан мамлекетибиз, биздин кылган баардык дуа тилектерибиз менен Алла Таала мамлекетибизди дайыма ынтымакта, достукта, токчулукта, молчулукта жана тынчтыкта дайыма болуусун Алла Таала насип кылган болсун. Жараткан Аллах субханаху ва таала баардык момун мусулмандардын ыймандарын бекем кылсын, ибадаттарын кабыл кылсын, ар бир үй бүлөдө ынтымак, береке, тынчтык болсун. Кыйналгандарга Алла Таала өзү жардам берсин, ооругандарга Алла Таала өзүнүн толук шифасын берген болсун. Ва саллаллаху таала аля хайри халқи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин бирахматика я рахман рахим. Алла разы болсун. Дин алымы Жороя Ажы Шерғазиев болду. Урматтуу устаз, сиздин да кадыр түнүңүз берекелүү болсун. Амин. Кыргызстаныбыздын туусу бийик болсун, Кыргызстаныбыз ынтымак болсун. Асмандан, жерден, элден, селден, оттон, чоктон Кудайым сактасын. Кийинки кадыр түнгө баарыбыз амырсын жеткизсин. Кыргызстаныбыз өнүп өскөн күчтүү, бакубат өлкө болсун деген тилекте бүгүнкү ушул
кадыр түн кечесинин соңуна келип калды. Аалымдар арасынын теле долбоору сиздер менен. 7-де кала бериңиздер. Кийинки ободон амандашканча Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.